2014 дин жаатындагы жумуштарды бир нукка түшүрүү үчүн концепция иштелип чыгып, коргоо кеңеши тарабынан бекитилген. Анын алкагында былтыр окуу шарттары талапка жооп бербеген 10 медресе толук жабылган. Дагы 20 медресеге эскертүү берилип, шарттары талапка ылайык өзгөрбөсө, аларга да чара көрүлөөрү белгилүү болду. Ошол эле учурда 2017 Кыргызстан Ислам университети расмий түрдө билим берүү министрлигинен лицензияга ээ болгон. Бул күндө диний окуу жайлардын баарына дал ушундай тастыктама берүү маселеси күн тартибинде турат. Себеби учурда эң биринчи кезекте жаштар арасында диний экстремизмди алдын алуу зарылдыгын форумга чогулгандар белгилешет. Эл аралык эксперттердин айтымында Кыргыз Республикасы бүгүн дүйнөдө аз кезигиштирилген саясатты өткөрүп атат. Бир тараптан жанагы диний экстремисттик кыймылдарды талкалоо менен, бирок ошол эле маалда адам укугун, анан дин саясатын мындай кичине жумшак мааниде өткөргөнгө аракет кылган саясатты өткөрүп атабыз. Экстремизмдин жайылуу көйгөйлөрүн талкуулап, аны чечүү жолдорун сунуштаган иш-чара мындан 2 ай мурда Россиянын Оренбург шаарында өткөн. Диний радикализмге каршы туруудагы позитивдүү практикалар, көйгөйлөр эл аралык эксперттик аянтчанын талкуусунан өткөн соң тиешелүү органдарга, парламентке сунушталат. Негизги маселе социалдаштыруу маселе. Бул эмнеден түшүндүрөт? Адам баласы төрөлгөндөн баштап, ал татыктуу, мындайча айтканда, тарбия алыш керек. Татыктуу билим алыш керек, татыктуу кесипке ээ болуш керек, татыктуу бир профессияга, адистикке ээ болуш керек. Анан татыктуу турмушу болуш керек. Мына ушул маселелер чечилбей атат. Өкмөт ушул дүйнө жүзүнүн өкмөтү ушул маселени чечилбей атат. Дүйнө жүзүндө ушул маселелер чечилди. Ошондо кескин түрдө экстремизм, терроризм коркунуч азаят деген ушундай ой пикир жаралып, мына ошол сунушту бүгүн да бизде доклад жасап ошону көрсөтөбүз. Мен ойлойм, ушул негизги факторлорго көңүл бурулат. Бардык диндин негизи бир: адамды өлтүрбө, кыйноого барба, жаман жолго баспа деген сыяктуу. Бирок соңку жылдары каада салт баалуулуктары күчүн жоготуп, буга социалдык тармактар, интернет салымын кошуп жаткандай. Профилактика дарылануудан жакшы дегендей, экстремизмдин элементтерин алдын алуу үчүн балдар жана жаштар ортосунда түшүндүрүү чараларын күчөтүү керектигин Оренбургдагы илимий изилдөө институтунун өкүлү да белгилейт. Для нас, россиян, эта проблема очень актуальна. Россия үчүн бул абдан талаалуу маселе. Эмнеге? Анткени дүйнө жүзү боюнча АКШдан кийинки эң эле көп мигранттарды кабыл алат. Жыл сайын 12 миллион чет өлкөлүк кирет. Арасында эң кооптуу диний уюмдун өкүлдөрү бар экени да жашыруун эмес. Казакстан бул маселеде тажрыйбалуу деп эсептейм. Кыргызстандагы абал менен бүгүн жакындан таанышып жатабыз. Бийлик жана коомчулуктун коркунучун басандатуу үчүн экстремизм идеологиясына каршы тарбияны жаштар арасында курчутуу керек деп ойлойм. Террорчулукка каршы күрөш жана өлкөнүн коопсуздугун коргоо маселеси 1999-2000 жылдардагы Баткен окуясынан кийин өзгөчө мааниге ээ болгон. Соңку жылдары Кыргызстандын коопсуздук кызматтары өлкөдөгү негизги коркунучтардын бири катары терроризмди атап келүүдө. Жайнагүл Талас кызы, Нурдан Карипбеков, Пирамида.